Адам өзünün алыс экендигин сезүү керек. Адам өзүнө таянбастан себептерин кылып Кудайга таянганда Кудай Таалам буга жардам берет. Кудайдын жардамы келгенди, Кудайдын жардамын алгандар, сезгендер ачык эле билип тура турмактуу бир тууганым. Кудайга моюнсунбайынча сага жакшылык келбейт. Мен силерге айтып бергем, дагы бир айтып берген турам. Биздин Мастрат окууга кабыл болуп, анан 1,5 жашар кызыбыз бар, чоң кызыбыз. Анан ошого виза беришпейт Аравияга. Апасына беребиз, кызга бербейт. Эми кызды каяка калтырабыз? 2 жума апасы, Мастуратыбыз апасы менен Алматыда жатты посольствонун жанында, кызга виза бербейт. Күндө барам, буга барам, билген тааныштар ортого салам, бияка чалам, башка кылам, WhatsApp деген жок, аябай нерсе. 2 жума эзилип кеттим, чындап эле. Эзилип кеттим. Анан университеттен чыгып келсем, өткөндө уланга көрсөтүп, ушул жерден тапкам деп, мына улан турат диякта камера тартып отурат. Мунун белери ошого турат ордундачы, болбосо ары бери жүгүрүп турат эле. Анан кетип атсам, ошол жерде жана немелер бар эле, кафе интернет дегендер. Чыксам, астынан бир кагаз тегерен өтүп кеттим деп, A4 кагаз, А4. Аттап өтүп кеттим. Шамалып аткан, учуруп кел, дагы астыма кел, дагы аттап өтүп кеттим. Анан дагы бир аттасам, бир машина турган экен, астын кайнегине жана кагаз учуп кетип, жабышып калды. Өтүп кетип, бура калсам эле аят турган экен. Жана компьютерден түшүргөн аят, бир эле аят турат да. Хулукал инсану даифа деген аят жазылыптыр. Аллах пенде инсан алыс жаратылган деген сөзчү. Көзүм түштү, карасам жанагы бут түшүп, буту түшүптүр. Изи түшүп калганда